Саламатсыздарбы? Кайрадан суроо жооп рубрикасы. Анда дароо эле суроого өтө берейин. Сизден кеңеш сурайын деген жолдошум өтө чечкинсиз, коркок, ата-энесинен коркуп жашайт. Эч өз алдынча бир нерсени чече албайт. Жалган көп сүйлөйт. Кайсы сөзү чын, кайсынысы жалган биле албайсың. Болбогон мелочти дагы апасынан сурап анан кылат. Анда кандай кылсам болот, өзгөрүп аракет кылаттыр дегенибиз менен такыр өзгөрбөй койду. Кандай кылам деп суроо келди. Мен мындай деп айтат элем, эми мисалы конкреттүү түрдө урматтуу менин катталуучуларым, конкреттүү түрдө бул сизге мындай кыл же тигиндей кыл деп сизге бир рецепти айтуу өтө кыйын. Бул көп нерседен улам болуп келет да. Биринчи кезекте баягы ата-энеси, мен дайыма айтып келем, өзгөчө эненин жүрөгү мындай чексиз болот да. Анан эне болсо ошо баламды мен коргойм деп баласын чоңойтуп келип, баласы качан жетилип 18-ге жетилсе деле андан ары коргойм деп, мен андан ары менин балам сонун болот, менин балам баардыгынан жакшы, менин балам укмуш, менин балам азыр мынакей, азыр укмуш болот, меники мынакей азыр ушундай болот деп атып, анан бара-бара бою жетилгенин сезип, керек болсо айрым учурларда көп ата-эне балдарына өзлөрү аял алып берип, өзлөрү мынакей могул аял туура болот деп, баягы мындай багыттарды берип атып, жанагы багыттарды берди дегени кайсыл? Мисалы, мен көп мындайды уккам да, ой, тети айланайын, тети алыскы Ош, Баткен, Жалал Абад жактан ала көрбө, алыс жакта ал, могу жакын эле жерден изде деп, анан жакын эле жерде каякта дегенде баягы эми могул ушул жерден эле, ушул аймактан эле изде деп. Баягы ата-эненин оюна койсоң, баласы тиги ары тетиги өлкөнүн аркы четинен эмес, облустан дагы эмес, райондон дагы эмес, баягы колунан келсе кошунасын эле алып берип коюп, ошо баласын чыгарбай эле койсо деген аракеттер бар да. Дагы деле ушундай. Анан мунун кесепети болуп келип, жанагы бала аяк түбү чечим дагы өзү кабыл албайт, өзү дагы бир мындай өзү толук кандуу бир багыт дагы ала албайт. Анан кийин ал аял алганда деле ошол эки көнүп калган да, ата-энеси бүт баарын чечип атып, бүт баары ата-энесин чечип атып көнүп калган да, ошондуктан баягы көнүмүш адат болуп эле ата-энесинен ошол экини сурап тура берет экен да. Бул чынында эле кийин эки адам баягы биригип жашап калганда чынында эле тоскоолдук кылат экен. Ошого окшогон түшүнбөштүктөр аябай көп болот экен да. Айрым адамдар ошол эки атасынын, энесинин ошол эки мындай ашыкча, аша чаап кеткен карамагынан мындай арылып, өз алынча болуп кете алат экен. Айрымдар тилекке каршы ошол бойдон кала берет экен. Менин тегерегимдеги жакындарымдан дагы ошондой бар. Өмүр бою апасы менен жашап, апасынын пенсиясы менен жашап калгандар дагы бар, тилекке каршы. Ошондуктан мен бул суроого мисалы сиз мындай кылыңыз, тигиндей кылыңыз деп айта албайм, себептен муну өзүңүз гана чече аласыз. Ошо муну чечкен эми кандай, ошо сүйлөшүү жолу менен гана чечүү да. Бирок эми мындай нерсе да, баардык нерсени ошол эки ата-энесинен коркуп жашайт деп атпайсызбы? Сиз дагы бир нерсени билишиңиз керек да, канчалык деңгээлде коркуп жашайт менен ата-энесин урматтайт, сыйлайт дегендин мындай чеги болот да, ошол экени биле жүрүш керек да. Биле жүрүш керек. Мисалы, мен көп мындай орчундуу маселелерди, мындай маанилүү маселелерди мен деле дагы деле өзүмдүн апам менен кеңешем. Апам менен. Апа, кандайсыз, жакшысызбы? Момундай ишим болуп атат, анан мен сиздин оюңузду билейин дедим эле. Апа, ушуну кандай кылсам туура болот? Мындай кылсамбы, же мындай кылсамбы? Момундай жагдай мындай болуп атат деп.
апамдан дагы деле сурайм, кеңеш сурайм. Ошондуктан мисалы айрым учурда сиз ошоки кеңеш менен бул эми эмнеден? Биринчиден бул апам эмнеге мен кеңеш сурайм? Мен деле акыл эсим жетиштүү мисалы көп нерсени. Бирок биринчиден апам бул дүйнөдө менин эң жакын адамдарымдын бири да апам. Экинчиден баары бир мен мынакей чоңоюп айрым элге акыл үйрөткөнгө дагы багы аракет кылганым менен баары бир бирөөдөн мага деле колдоо керек. Анан багы бир нерсени ушуну кылып алсам, анан кийин ушу канчалык туура болуп калат, баары бир тиги апамдын ушул боюнча тажрыйбасы көп эле, сурап көрөйүнчү деп апамдан сураган учурум дагы эле бар. Ошондуктан эки нерсени мындай бөлө жүрүш керек да. Эгерде майда чүйдө сиз айткандай мелочтардан өйдө сурап элатса, анда ал эми болбогон иш. Анда аяк түбү бул сиздерди же муну сүйлөшүп атып бир оңдоп чечкенге аракет кыласыз, дагы бир күч аракет жумшап атып, же бул ажырашууга алып келет. Себеп дегенде ар бирин эле мынтип макулдашып эле битирейин деп эле битирейин, муну мындай кылайын, тигиндей кылып алайынса, бул жана орустар айтып атат го, мамсик же болсо мамасынын баласы, апасынын баласы деп коет го. Бул бир. Экинчи себеп, жана эгерде маанилүү маселелер болсо, ал ата энеси менен кеңешип атса, бул сый урмат, анан жанагындай колдоо керек, анан жанагындай тажрыйбалуу адамдан бир колдоо издейт. Айрым учурда мисалы мен башка адамга айта албаган нерсени апама айтам мисалы. Апам айтат, апа момундай болуп атат. Иш жагдай, сиз кандай деп ойлойсуз ушекиге? Мен момундай кылсамбы же момундай кылсамбы деп атам депчи. Анан дагы деле апам мага айрым учурларда өтө маанилүү кеңештерди берет. Или балам момундай кыл, момундай кылсаң туура болот, могул жери мындай тигиндей деп. Так 100% апам айткандай кылбасам дагы, мен ошо апам айткан кеңешти негизге алып, эсиме алып, анан чечим чыгарган учурларым бар да. Ошондуктан эми жашоо мындай да. Бул жашоо бир тараптуу эмес, сиз айткандай. Сиз болсо өз жагыңызды көрүп атасыз да. Негизи мындай ар тараптуу көрүү абдан кыйын да. Анан айрым учурда мен мындай деп да келмекчимин. Айрым учурда мисалы тигил же бул же таанышым, же досум болсо, же жакын адам болсо, анын бир мындай улам бир нерсени ката кылып аткан, туура эмес кылып атканын көрсөм, мен мисалы менин сөзүм өтпөйт экенин мен билип, анын карайм да, кимдин сөзү ошоки өтөт. Анан башка адам, ошо өтө турган адамга да кайрылган учурларым болгон да менин. Ошону да көрүшүңүздөр керек. Барып көрүп, ушу сиздин сөзүңүз өтөт, ошоки сиз айтпайсызбы деп. Же болсо кээде тең туштардын арасынан деле, достордун арасынан деле бир досубуз туура эмес кылып атканда, бир эми биздин оюбуз боюнча туура эмес кылып атат да. Анан мисалы ошол экинин ичинен дагы мен билем да, эгерде мен айтсам, досум туура эмес кабыл алат. Андан көрө бул доска айтайын деп, анан мисалы бул доска келип айткан учурларым да болот кээде. Келип байке, же досум, же тиги могул карабайсың, тиги досум мындай кылып атат, кандай дейсиң, ушу мен ойлоп атам туура эмес деп. Анан эгерде ал дагы туура эмес деп ойлосо, анда мен сурап калган учурларым бар да, ушу сен акырын айтып көрбөйсүңбү? Чакырып сүйлөшүп, ушул жагын айтып көрбөйсүңбү деп. Себептен мен айтсам туура эмес кабыл алып калат деген учурларым бар да. Ошондуктан ар кандай ыкмалар бар да, эми ар кандай ыкмаларды колдонуп көрүңүз, андан башка айла жок. Себептен баягы болбой калды, иш бүттү, бул ит экен, ушеки мамасынын сөзүнөн чыкпайт экен деп таштап коюп кете бериш, шарт этип кете бериш оңой эле го. Бирок баягы аракет кылып, мындай түшүнүшүп жашап, сүйлөшүп, тил табышып жашоо бул кыйын жолу, бирок туура жолу да. Ошол сөздү таба калган. Ошондуктан эми мен ийгилик каалайм сизге, ошентип аракет кылып көрүңүз. Болбой калды деп таштап үзүп салган ал эч качан кеч болбойт.